Ванна бар ғой, ваннаның үстіне 3 тақтаны қойып, күйеуіме айтсам, сенікі деп қалған да. Ошол 3 тақтаны қоям, мондай ванночканы қойып, мынтип туруп алып балдарым ванночканын ичине салып мынтип жүрөм. Эңкей албай калгам. Эңкейсем, о жеринде мондай бир мык турган сыйт эле да. Даттабы ооруйт да. Уже күйөөм ишенбей да калган, айтып атпаймынбы? Анан ошол жерге салып алып, неметкем, балдар жуунтат элем. Анан бир күн чото жана тажиктеги сууну төгөйүн деп мынтсам белим кадимкидей оорубай ийилип атат да. Ровно 1,5 ай убакыт өткөндө. Анан эңкейип үйлө баштадым. Анан дивандан турганда да биринчи бир путумду тыштап, анан экинчи путумду тыштап, анан турат элем. Резко туруп кете албайт элем да. Ушинтип ооругам да. Анан ушуну айтсам кээ бир адамдар ишенбейт да, Миркалжа, мен мына живой немемин да мен. Анан Доброгенден 3 Доброген алгам. 3 Доброген алгам. Ошону рецепти, кандай рецепт, эмне ошонтип ичип аттым. Еще коралловый кальций кошуп алгам. Коралловый кальций, омега, ошо үчөөнү үзбөй ичкем. И еще деме, күйүмзүмкү дегенди жаздым. Для чего это помогает деп жазсам, эми ушундай отзыв экен. Болду дедим. Мен бул күйүмзүмкүнү өмүр бою ичем дедим да. До сих пор үзбөй ичем ошону. Анан ал энергияны көтөрүп. Жанагы белим оорубай калдыбы? Ровно 2 ай дегенден кийин мен уже жана тактайды койбой калдым. Тазике уже кадимкидей эңкейип балдарым жүндүрүп баштадым. Анан реклама кылам Доброген.